Чүй районунун Кошой айылына келдик. 200 гектар жер ушу айылдын 2000 кишисине бөлүнүп берилсе, бир адамга 130 гектар тиет деген бул не шумдук. Теңил ээлеп алып эле ушул адамдан чыккан балта жутар болобу айланайын. Бирөөгө пайдаң тийбесе дагы зыяның тийбесин депчи. Зыян тийгизишпей жашак жакшы болмок экен. Мамлекет чындап буга кийлигише турган болсо, бар жогун алып коет мамлекетке деди. Кырман бар эле. Кырманда канча складтар бар эле. Эгин эметилген. Ушунун баарынан бир гана склад калды. 130 гектардын 10-ун алып калса деле мондай жетет ал жалгыз кара башыначы. Госрегистрдин документи боюнча бүт баарын тууралап алган. Мына подосвоение деп алды, же бир налогу төлөнбөйт, же бир эметпейт, дагы айтат, мага суу бериле, суу чыгаргыла дейт. Жер өзү арендага птица фабрикага берилип, биздин совхоздончу. Анан ал бери биздин баланска кире элек деп птица фабрика сатып атат да. Анан 10 гектар жер бергенде дагы жанагындай брачный контракт түзүлөт. Ай силер андик 10 гектар алдыр окшугун чыкпагыла калган жерине дейт. Кырманыбыз жок мына азырчы мына арпа будай тиккендер, жүгөр тиккендер бу ар кайсы асфальтка барып кургатып эме кылып атат. Анан мына сиз азыр айтып атасыз Сураналы Бекболоттон. Бул мамлекет алсыз болуп калганбыз Сураңгы даянда. Акыркы мезгилдерде мамлекеттин мүлкүн менчикке өткөрүп алган тараптар боюнча маселелер көтөрүлүп жатканы бышык. Биз азыркы күндө Чүй районунун Кошой айылына келдик. Кошой айылына кирип келе жатканда эле сол тарабында 130 гектар жер жеке менчик тарапка өтүп кеткен деп ушул Кошой айылынын тургундары маселе көтөрүп жаткан чагы. Бирок ошол эле учурда бул жердин ээси дагы өзүмдүн тийиштүү документтерим бар. Ушунча жылдан бери канча орган текшерди, бирок бул жерде мыйзамсыз эч нерсе табышкан жок деген дагы өзүнүн жүйөлөрүн келтирип келет бул күнгө чейин. Биз сиздерге 130 гектар жер кандай жол менен берилип кеткен, азыркы күндө жерге зар болуп жаткан Кошой айылынын 2000ден ашуун жашоочусунун үнүн угузабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Чүй районуна киргенден, Токмоктун круговойунан бурулуп Чүй районуна карай киргенден кийин ушул Кошой айылына чейин 18 километр. Дал ушул тети Тосмодон ушундан ары карай азыр түптүз айдайм. Сол тарабы 130 гектар айылдын киребесине чейин. Айыл боюнча жалпы ошо 2000ден ашуун түтүмдүү адам бар, 1200 шайлоочу бар анын ичинде. Ошолорго болгондо 200 гана гектар жер бөлүнүп берилген. Ал эми 130 гектар жерди бир эле Кошоев Бекболот аттуу жаран бүгүнкү күндө 70ке таяп калды дешет, алган экен. Эми бактын ичи куураган, жартысы баг экен. Буга налог төлөбөйт дегендин да бир себеби баягы мыйзамга такап абаны тазалоо үчүн деп теректерди тиккен экен. Же бирөөнү жыргатпай, же өзүң жыргабай, же мамлекетке салык төлөбөй, мынча жерди эмне кыласың деген суроону мага чейин деле көп эле киши берип көрүптүр. Бирок баардыгына тең ошол эле акимге, ошол эле тийиштүү органдардын баардыгына автоунаасынын артындагы тиги бир багаж документин көрсөтүп, баардыгы мыйзамдуу, мынакей мыйзам чегинде болгон дейт имиш. Мынандай бар, моундай чыгарган, моудан тигиге кат барган, анын каты мына, ал бул жака жөнөткөн, аныкы мына деп жанагында машинанын артында, короче, өзүнчө эле бир архив. Бул негизи эле Госрегистрдин документи боюнча бүт баарын тууралап алган. Бул кырман Султан Ибраимов айыл өкмөтүнө караштуу 6 айылга тийиштүү болгон убагында, бирок бүгүнкү күндө Кошоев Бекболоттун карамагында турат. Биздин угушубузча бул жер банкка күрөөгө коюлуп, ал банкка төлөй албай калгандан кийин Кошоев Бекболот ал жактан чыгарып алган деген сөздөрдү уктук. Эми анын өзүнөн дагы тактап көрөбүз, бирок дейинкиси мен айтайын дегеним. Бул кырман ушул 6 айылдын эгин тегинин тейлеп, ушул жерге кургатып, жазып, андан тышкары сатсын сатып, теримиң алып барсын, теримиң алып барып, эл ушул жерден окатын кылган. Бирок азыркы күндөгү абалын караңыздар, кебетесин караңыздар. Таланган, тонолгон, же элге пайдасы жок, же өзүнө пайдасы жок дегендейчи. Жогоруда аталган Бекболот Кошоев ээлеп турган 130 гектар жер боюнча райондун акими Руслан Тагаев дагы эл менен жолугуп, бул маселе боюнча ар кандай суроо талаптарга жооп берди. Ошончо жерди сатып албай, басып жатып албай ал жерде. Аны эми ошончо жерди освоение кыла албай теректери курап кетиптир. Бар жогун алып коюп. Себеби бул жерде эл. Бул жерден 2 адам келип алып айтып аткан жери жок.
Мага кат менен да кайрылып атышты. Кол коюлган. Бизде ушул Кошой айылында Кошоев Бекболот дегендин паланча гектар жери бар. Ушул жерден жерин карабайсыздарбы? Азыр президент Камчыбек Кыдыршаевич ошондой жерлерди мамлекетке өткөзүп атат. Эмнеге ушул кишинин үнү жетпейт деген адамдар кайрылды мага. Анан эми чынында буну баягы ынтымакташып, мыйзамдын чегинде жакшынакай кылып өзү менен макулдашып, өзү макул болсо өзүнүн ошол кызыл китеби чыгарып алыптыр, башка да документтерди даярдап алыптыр. Чындап ошол казайын болсо келиңиздер деп мен айттым ошондо. Элди чогултуп берейин. Элдин астында өзүңүз документтердин баарын госактын берип атканда элден баары бересиз. Андан кийин телевизияларга келип интервью бересиз. Биз сыймыктануу менен айтабыз. Кыргызстанга жайылтабыз, Кыргызстанга айтабыз. Бизде Чүй районунда ушундай аксакал жеринен бөлүп берип атат деген сөздөрдү айтабыз. Сизге алкыш болот деп дагы айтып көрдүм, урматтуу туугандар. Ошон үчүн мен азыр сиздердин бир аз болсо да сүйүндүргөнүм ошол 10 гектарды бүгүн уговарить этип 10 гектарды макулдашканга неме кылып атабыз. Айтыңыз ата. Бисмилла, келиңиз эми. Бул Бекболот башынан айтайын. Бул гараж бар болчу. Район боюнча 2-нчи орунда болчу эле да. Такай. Мех парк бар эле. Мунун бардыгын тең талкалады. Кырман бар эле. Кырманда канча складтар бар эле. Эгин эметилген. Ушунун баарынан бир гана склад калды. Калганын бар ошол андай мындай бартын киргизгенди гана бир склад калтырды. Тегерегиндеги 12 гектар ve 16 гектар жерди дагы бөлүп алды. Ал эми ошондо турган тамды 25 жыл жашаган кишини ыйлатып туруп кетирди. Бечара көчөгө чыгарып койду. Кемпирди. Вот, үй жок, жайы жок, ошондо күйөөсү болсо өмүр бою ошондо сварщик болуп иштеди. Анан эми ушунчалык эмет. Ушул жерде 30 гектар жер эмеге калтырды эле да, расширение эмеге калтырды эле. Мына ушу 86-да, 87-де мен. Вот. Ошол тарап атканда, эметип атканда ошол убакта бар элем мен. Анан эми ушунун бардын тең эле ээлеп алып эле ушул адамдан чыккан балта жутар болобу айланайын. Бул бир балта жутар экен. Ушунун баарын тең талкалады. Мына гаражды эмени экинчисине каттатып койду. Тиги жердин баары тең кыскыртканына сатып жибериптир деп атат. Эмне деп атат айтор. Түшүнбөгөн калдык баягы жерден ушу эметип калдык да. Эми ушул жерди эми бу атасы болсо, атасынын аты койгон. 1 грамм жашаган эмес. Кошой биженде жашаган эмес. Кызыл аскерде болгон. Кызыл аскерде тиккен алманы. Анысы тиги Курманалы деген киши, иниси эмеден Алматыдан төөгө артып келип, Курманалы тиктирген. Анан аны Кошой багып калган. Анан эми ушул Калниканга кое турган аты да жок. Кызыл аскерге коюп алам деп барса, кызыл аскер ит кылганда кууп чыккан аны. Мен дейт азыр дейт. 30 гектар бере турган болсом дейт. 30 гектарды алат дагы кийин башка аким келип калса дейт. Ал акимге барат дагы бизге тең жери бар. Ошодон бөлүп бер, мурунку аким бөлүп бергенде дагы көтөрөт деп атам. Мен айтып атам. Бекболот байке дедик. Давайте мындай кылалы дедик. Бүт баарын фиксация кылабыз. Сиз 30 гектар бөлүп бере турган болсоңуз, ушул жерде элдерди бүт видео фиксация кылып, протоколуна бекитип, элдер биз болду. Сиздин жериңизге асылбайбыз. 30 гектар болот деп немесин алып алалы дедик. Чында берет элек да, туурабы? 30 гектарга бере элеңиздер. Эми мен айтып атканым эми кандай эми тийип калсын, Кудай буйруп. 10 гектарга Кудай буйруса көндү. Эмне 100 гектарды эмне кылат? Курап турат го тиги керектеричи. Берсин, элге берилсин. Бүт 130 гектардын
Онун алып калса деме момундай жетет ал жалгыз Карабашчылачы. Берсин могу элге 120-ны хотя бы. Биз президентке чейин керек болсо барабыз. Давайте чечип бергиле ушуну 100 эмени берилсин могу элге. Эмне кылат жо, эмне кылат? Жалгыз эле баласы бар экен, жалгыз бала эмне кылат ал 100 гектарды? Айтсаңыз эгер иштет, эчтеке жок, төн эле куурап турат. Берсин да ошону элге могу балдарга. Көрүн ала кетет. Бул өзү негизи чечилгенде Акаевдин заманы болчу, Акаевдин доору болчу. Эметкенде, анан чечкенде жерге мораторий бар болчу. Ал үстүндө бак деле ала алмак. Бак деле. Жерди өзүн сатып ала алмак эмес. Ал убакта мораторийдин убагында ушундай мыйзамсыз болуп 28 гектар бак кеткен. Анын астындагы 100 баланча гектар жана под освоение деген. Эми освоениени кандай түшүнөбүз? Биз сас болсо дренаж казып кургатып, тоо болсо тоо кыркасынан суу чыгар, ошондо освоение. Освоение эле ошол эле Алмабактын уландысы болчу ошол жер. Баягы суу жетпей биринчи колхоз бөлүнүп эметкенде ал каралбай биринчи эле курап кеткен жер, аяк арык чыгып аткан жери жок. Кыр тартты, арык тартты дагы эле жанагы багын отургузду, аякта эч жер бир освоение болгон жок. Под освоение деп алган ошол жерди. Мына под освоение деп алды, же бир налогу төлөнбөйт, же бир эметпейт, дагы айтат, мага суу бергиле, суу чыгаргыла дейт. Ал эми кандай болот? Бул өзү негизи алынган мыйзамсызда. Тигине под освоение түптүз сонун жер өзүңүз деле көрүп атасыздар. Түштүктө мындан жаман жерде освоениеси жок эле налогун төлөп жакшыракай алып жүрүшөт. Биякта освоение болот. Ал жер ошондой болот. 28 гектар өзү негизи мыйзам боюнча жерге мораторий болчу. Ал жерди убакта эч ким жер алып сатууга уруксаты да жок болчу. Жердин мүмкүн алмасын алмак. Арендага деп, баландай деп. Бирок келгенде жер сатылмак эмес, ал мораторийдин убагында алынган эме. Өзү негизи жер алынган мыйзамсыз. Анан кандай бир себептер менен жазалды да. Ушундай бир жолдор менен. Анан болсо ал 10 гектар, 5 гектар дебейли мындай соодалашпай элем. Мыйзамсыз болгон жерде өкмөт дагы соодалашып, ай сен мыйзамсыз алып турсуң, биз онун алайлы дагы берели. Буларды тыштайбыз. 120сын колдон дегендей ал өкмөткө да дал келбейт демеси. Мыйзамсыз болсо, мыйзамсыз баарын алып эле берсин. Мыйзамсыз аны баары эле билет. Эмес экен. 1 сом ошондон бери же налог төлөнбөйт. Мына ички жер болсо күнгө налог келет, жер адиси келет, бул келет, ай төлө. Төлөбөсөң сотко берем, сот бербесең 1 жылы холодильниктин арасында коем деген күндөр болгондо. Мына жанагынча жер жатат. 5 сом төлөнбөйт. Дагы суу чыгарып бер, муну чыгарып бер деп дагы ошол жерге кредит бергиле дейт. Ал кандай болот? Өзү освоениега жанагынча салып эметиш керек да, жерди освоить эткенден бөлөк болот, ал тоорун башы болот. Биз састак жер болот, дренаж кылып, жанагындай кылып. Жанагынча акча сарптап анан бирдеке кылып. Арык эле чийди, эски алманын эле аягы болчу ошо. Жанагы эле Алмабак турган, алма көргөн Алмабактын ошол жүзүнүн аягы эле болчу, байкелердин баары билет. Бүт эле Алмабак эле болчу. Ошондой болуп под освоение деп кандай жол менен алынган. Анан ошондой болуп атат да. Эми 10 гектар жер берем дейт. Анан 10 гектар жер бергенде дагы жанагындай брачный контракт түзүлөт. Ай силер андик 10 гектар алдың окшугун чыкпагыла калган жерине дейт. Анан протокол деп атасыңар, протоколго түзүлөт. Протоколго түзүлгөн эмеси мыйзамдуу болот. Ай эртең эле силерге кайра айтасыңар, ай 10 гектар алып разы болуп 120сын берип атпадыңар беле. Эмне сүйлөп атасыңар деген болот. Берсе жанагындай кылып алып өкмөт даана эмес экени мына алып атат жерлерди. Кызыл китеби менен үй салып алган мына тетирекке. Ататүрк парк эмне болуп атат? Тигинси эмне болуп атат? Мунусу эмне болуп атат? Жерлер алып атат, мына айтылып атпайбы? 100 гектар жер алынды, 80 гектар. Асты өзү чуркап барып берип атып турган. Анан ушундай келгенде эле бул ишиге эле неме болбой калабы? Мыйзам келгенде ушундай латтап кетеби? Мыйзам баарына эле бирдей болуш керек. Ошонун баарын карап чыгып, мына өзүңүз деле бир чекеси көрүп, жаңы эле келдиңиз, мына көрүп, өзүңүз деле билип атасыз, канчалыкка чейин бул мыйзамдуу экенин. Кимдин эмес экен деп. Бул баягы колхоздо биз жер турмак өзүбүз жаңы бөлүнүп эмне кылаарды билбей, жанагындай болгон маалда ошол маалга туш келди да. Ал убакта жердин деле бир эч кимге кереги жок, эптеп күнүм өтсө деген эле күндөр бир болгон. Ошондой күндөрдү кечип, жаңы мамлекет түптөлүп атканда, мамлекет өзү эмне кылаарын билбей. Завод фабрикаларды сатып аткан маал болгондо. Анан ошо башаламандыкта жанагындай да азыркыда болгондо азыр баары юрист, баары финансист. Баарына эметмек. Бир маал ушундай болду да, мамлекеттен бөлүнүп жеке кыргыз мамлекети түптөлүп атканда ошондой башаламандыкка барып, ушундай бир мыйзамсыздык жолдорго барып жанагындай болду да. Бул кылдыбы мыйзамсыздык, ошол убакта бир акимдер, жетекчилер болгондур. Ошол убакта мүмкүн бир кеңештин бир ратификацияда бир
Emelerdi var bile. Жерди bir kategoriyadan bir kategorияга өткөрүш да керек болчу. Мына азыр бирдеке жерди алалы десек, жок пат производство мындай болуп, пат пашын даже азыр жердин категориясын пашня менен жанагы жайыттыкын мындай кылып которуш да кыйын болуп атат. Мындай жер эмес. А буякта 130 гектар жер жатат. Под освоение деген освоениеси тиги мына. Багы куурап, тигинтип, минтип каралбай да калды. Освоение болгондо мындай бир эметиш керек да, бир кыр тартып бирдеке кылып, бир сас болсо сасын кургатып, тоо болсо тоонун боору менен жерин түбүнө сугап берип ошондой осваивать этип атышат. Ошо мыйзамга карап эметип берсеңиздер. Туура. Анан сиз айтып атпайсызбы, жанагы документти мыйзамсыз деп. Ал кишинин астында документтердин баары мыйзамдуу экен. Муну да мойнуңуздарга алыңыздар. Ал документтердин кайсы демеден жазып сүйлөсөң ошонун ичинен чыгат экен да, документин көтөрүп. Мына мынандай бар, могудан моундай чыгарган, могудан тигиге кат барган, анын каты мына, ал бул жака жөнөткөн, аныкы мына деп жанагында машинанын артында, короче, өзүнчө эле бир архив. Атынан гаражды, кырманды, ташып алганда, эл иштетем деп алганда албаны өзүнө пайдалануулар бар. Элге жолотпойду. Ушундай сөздү жүрүңүз элдин астына десем качып атпайбы, келбей атпайбы? Ошондо анан эме кылалы, акыйкат кылып эле, эмеге кайрылалы өкмөт чечип берсин ушунун баарын калыс кылып эле. Бир кишиге 130 гектар жерди ээлеп алып эле, ал эле жашап бирсе эмне кылат анан? Бизге деле арендага берип неметсе бир гектар бир эмеден деле иштете беребиз да, мына азыр жер таппай жүрөбүз эметкенде, арендага алып. Болот да ошентип иштетсек. Анан бир киши басып алып бар, гаражды деле, кырманды деле меники деп эле анан дагы ишо бизди чукка атып артынан. Эле кайры өкмөткө эле кайрылып, өкмөт эле чечип берсин ушунун баарын калыстык кылып. Бир бет ошону менен чыгалы да, жаары же бери болот. Сатыга коюп атыптыр. Мына сатыга коюп атыптыр. Бала bir-birine daha aforup daha kaçıp daha kanan tigil algan bulalgan da daha kalavuz biz. Uşunda usta erterek nemetip kayıp ettiratırlar çok unutturganlar nemet evde okumat kalıyor. Ошону эми сиздер саттырбай карап туруңуздар эми. Кетме кетип калбасын дагы. Бул негизи эле госрегистрдин документи боюнча бүт баарын тууралап алган. Мен айыл өкмөт иштеп жүргөндө арыз жазып тиги жогору жака 2-3 жолу текшерүү келип анан подкупил их там, короче. Акча берип эметип алар, ой, баары туура экен, баары эме деп кеткен. Мунун ошол катта азыр бар болсо жазылуу да. Жер өзү арендага птица фабрикага берилиптир, биздин совхоздончу. Анан ал берип биздин баланска кире электирип птица фабрика сатып атат да. Арендованный жерди Бекболотко сатып атат. Аны тастыктап берген биздин айыл өкмөт. Себеби Кенжетаев деген аким отурган уш жерде. Бекболот экөө неразлеева да болчу. Анан ошондон баштап бул коррупциянын мөмөсү да. Тиги Центр избиркомдун председатели Иманбаев деген болгон, жездеси. Ошого таянып айылды өзгөртүп салган. Бул биздин Кыргызстанда союз урагандан кийин коррупциянын мөмөсү. Уш жерде мына гаражды айтып атабыз, тегирменди айтып атабыз. Туугандарын оформлять этип, айылды өзгөртүп, баары ушу Бекболот да. Бул эменин баары. Анан мына сиз азыр айтып атасыз, Сураналы Бекболоттон. Бул мамлекет алсыз болуп калганбыз, Сураңгы даяндан. Ал мыйзам чегинде баарын алыш керек, төлөтүш керек, канча деген техника бар эле. Гаражда мех парк бар эле, ошонун бая алып атканда договору бар да, элдин астында милдеттеме алган да. Мен ушуну кылып берем, мен мондай иштеймин деп, анын бирөө пунктун аткарган жок да. Уш жерде мына Сейитбек байке отурат, ушу чалдар ошо чогулушка катышкан да. Мен силер үйүңөрдө эле отура берсеңер, мен силерди багам деп алган. Бакка жок, мына Сейитбек байке жалгыз калды, последний из магикан. Анан кийин бул мен ойлойм, бул Бекболоттон суранып, андан үмүттөнбөй эле муну башынан реально касыш керек да, бул коррупциянын жолу менен келген. Кенжетаев сельсоветке указание берип, ой ушинтип чыгара бер деп. Азыр ошонун баарын эч ким текшерген жок да. Бул коррупциянын жолу менен алып алган да. Бул башынан
птица фабрика арендованный жерди кантип сатат Бекболотко? Бирөөнүн карызы алып туруп ошону сатып жиберсе бул туура эмес да. Ошондон чукуп чыгыш керек да. Бекболот бер жакта госрегистр боюнча ошо постановленияларды эметип туруп, ал документти мен да көргөм, азыр точно эсимде жок. Бирок мен ошондо эле айткам, бул кандай акысы бар? Птица фабрика сизге сатып жиберген. А мына сельсоветтин колу турбай подтверждайт. Сельсоветтин полномочиясы жок андай подтверждайт эткенге. Ал тетияктагы ишти сельсовет кантип подтверждайт дейт? Айыл өкмөттүн балансына өтпөсө ал арендадан сельсовет кантип подтверждайт дейт? Ошол документтерден башташ керек. А бери госрегистр жагы туура. Эми госрегистрди баарыбыз эле билебиз да, ал жерде дагы бир пенде отурат. 5 тыйын пайда үчүн көз жумат. Себеби текшерип, аны далилдеп, аны сурак алган, жоопко тарткан, жазаланган эч ким жок да биздин Кыргызстан тарыхында. Мамлекет болгондон кийин, мына сиз как аким болгондон кийин аны менен, сен буну чукуп чыгалы. Билбет чечилели, же сен башы аяк ал ошо законду таап туруп. Же бер баарын элге деп. Бул жерде мисал үчүн тереги куурап калды, бесполезно жатат да. Элге бөлүп берсе, ал поливной жер, между прочим. Элге бөлүп берсе, 1 гектар, 2 гектардан берсе, ал эмне коодайдайбы, апиймайдайбы бир мамлекеттин экономикасына бир салым киргизет эле, аны чириген теректи карап ары өтүп, бери өтүп, баягы эле Бекболотту каргамайдан башка эчтеке жок. Аңсас келгенсиктиги 2004-жылы айга суу коюлганда суунун баарын элди машкарды алып келип алып бүгүттөп тиинин суунундагы эмени тартып албады. Силер эчтекени чече албайсыңар, мен жол жобосун тиякта билем, мен чечемин деп. Ошодо собраниеде мен бар болдум. Анан мына эми суунун баары жок. Баары жагылган, жуулган, эски-үскүнү таптап, чуктап кетип калган акчаны баарын жеп алды мына. Биздиге кылган жакшылык ошо. Бул айылдын коюн зыласы Бекболот. Жалгыз ошо Бекболот. Кырманыбыз жок мына азырчы мына. Арпа будай тиккендер, жүгөр тиккендер бу ар кайсы асфальтка барып кургатып эме кылып атат. Автомек сервиси жакшы бокстар бар эле, бүт бокстун баары бузуп кетти. Кандай бокс бар эле? Бул Кошоевдердин бирөө дагы иштеген эмес, барга Султан Аксакалдын балдары да иштеди бияктачы. А Кошоев Бекболотту вообще бу жерде иштеген эмес. Бу жерде болгон эмес. Манасында болгон эмес бу жерде. Жөн эле келип кийин законду жакшы билет экен, юридический жагынан начитанный экен. Gelip barınışlarda списать etip aldı. Tatlıka işlep durgan mecliste üstümüz betti buna. Ben insanı görsünüzler bulun. Canında kırmanışlar olsun, bokslar olsun, var kurgatı o şerde ıslahatlarga giyip kurgatıp yemek çıksa. Hazır olsa aile çok satavızsın. Özbekler de ayıt otavızsın. Pole'den emet evistaki Pole'den ne sap görüyor da Özbeklerge gelet hoşlarga. Aile çok özüsün, mal salgan bulutavız. Ana bu araki suumuz, taza su. Taza su meselesinde de kaçıp durgan yok dedik. Nerizdir vardı. Bir gelip karışsanızlar olur. Kanday eken nerizdir var, kanday. Emni olup da, klor sevil vatavı. Su kanday gelip vatat. Kanday su içip vatavız biz. Suu sanmıştı. Bu Bekbolottu prosta kamçıya Kıdışayev'e cazveli gelip komisya özümüz tüzüp durulu tekşirtip dakasa tekşirtip durup az gerek cerdim var için. Jöneli eğilip alıp jöneli çıtat bolçu. Öbürü iştegen emez. Atenes'ten iştegen emez. Tolka arka Sultan Aksakal iştegen uşakta. Uşakta Aksakal'ın hazır kaçıp olup etti var. Oşuları demet vallahi. Oşuları kol koydursun buna. Tağlayı. Oşunda ayıl hükmet bolup turçu. Transformasyon olup durgan cerdi. Raşşireye silan cerin. Oşuya alıp aldı. Alıp alıp cer kılıp aldı. Bu hakkında zakon yok bu Bekbolottu gelmek. Азыр бул жактан чогулуштун жыйынтыгында жалпы жонунан мамлекет мыйзам чегинде аны менен баягы талаш жолуна барып жерди толук түрдө алуусу керек деген талаптарды дагы эл койду. Анан эми акимчиликтин позициясы дагы баардыгы мыйзам чегинде чечилиш керек деген позицияны бүгүнкү күндө карманып турат. Азыркы учурда кол топтоо, кол койдуруу жана дагы бул маселенин тийиштүү органдар аркылуу гана чечүү жолу бар экендиги айтылып чогулуш жыйынтыкталды. Эми биз азыр Бекболот мырзанын үйүнө барып көрөбүз. Анын колунда эмне документтер бар, кантип алган, жана жогоруда бул жактан да айтылбадыбы? Ал жак айыл өкмөттөн башка жака ижарага берилген. Жер өзү арендага птица фабрикага берилиптир биздин совхоздончу.
Анан ал бери биздин баланска кире электирип чистка фабрика сатып атат да. Арендованный жерди Бекболотко сатып атат. Бичара ижарага берилгенден кийин калды бул жакка айтпайлы ортодон сатылып кеткен деп. Бул өзү мыйзамсыз деген сөздөр дагы айтылды. Биз дагы бир нече суроо менен Бекболот мырзанын өзүнө барып көрөлү. Бекболот Кошоевке байланыштык, бирок ал бардык документтерин көрсөткөнү менен ачык интервью берүүдөн ден соолугуна байланыштуу карманды. Анын айтымында кампа МП токчулукка мыйзам чегинде приватизация болгон. Кийин МП токчулук кампаны банкка күрөөгө коюп төлөй албай калышкан. Ошол себептүү токчулуктун коллективи протокол түзүп Кошоев Бекболотко банктагы карызды этап менен төлөп берүүсүн суранышкан. Насыя төлөнгөн соң Бекболот Кошоев 1 жыл күтүп, эгерде МП токчулук дагы деле Кошоевке төлөгөн насыяларын бере албаса, нотариус аркылуу кампаны Кошоевке каттатып беришмек болгон. Жана иш дал ошондой таризде кеткен. Ал эми азыр бакты келип турган 86 гектар жерде 1998 жылы 6 октябрь күнү чыккан президенттин жарлыгынын алкагында Чүй облустук администрациясы 1998 жылдын 20 октябрында токтом токуган. Токтомдун максаты токойлорду көбөйтүп экологиялык абалды жакшыртуу болгон жана климатты сактап калуу. Жалпы облус боюнча 2292 гектар жер алынып, анын ичинен 86 гектар жерди Бекболот Кошоевке берип, корголуучу токой плантацияларын түзүүнү милдеттендирген. Кошоев ал үчүн 240 000 бага отургузуп, корголуучу токой плантацияларын түзгөн. Буга миллиондогон акча каражаттары корогондугун дагы кошумчалады. Мындан соң 25 жылга ижарага алынган 70 гектар жер жөнүндө айта турган болсок, айыл өкмөт 70 гектар жерди кайра кайтарып алган. Азыркы тапта Кошоевдин ага эч кандай тиешеси жок. Эми соңунда 28 гектар жер, тагыраагы азыркы алмабак тигилип турган жер, Алтын Куш ачык акционердик коомунан сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде 2000 жылдары сатып алган.